Нур телеканалынын берүүлөрүн түз эфирде чурдунда программасы улантат. Аты жөнүндө Аткабек Шабданбек уулу, саламатсыздарбы. Бүгүн Ош шаардык кеңештин атайын ошол сессия өткөрүлүп, 2022 жылга бюджет бекитилди. Негизинен эле Ош шаардык казынасында канча өсүш болду, кайсыл багыттарга канчадан каражат бөлүндү, ушул жана башка суроолорго алдыда кененирээк токтолуп жооп алып беребиз. Ал үчүн бүгүн биздин студиябыздын коногу Ош шаарынын вице-мэри Марс Исаевди чакырганбыз. Студиябызга куш келипсиз. Негизи эле ошол суроо көтөрө турган болсок, шаардык казынада ошол канча каражат менен бекитилди, ушул жалпы коомчулукка, элге маалымат берип өтсөңүз. Анан өткөн жылга салыштырмалуу өсүү темпи канча болду? Саламатсыздарбы. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджет 1 миллиард 600 миллион 500 миң сом менен бекитилди. Мына бүгүн өңгөрүк кеңештин колдоосу менен. Буга чейин мунун баарын анализдеп, талкуулап, жеке ишканалар менен жеке отуруп сүйлөшүп, комитеттерде булардын баардыгын талкуулап, анан шаардык кеңештин астына алып чыктык. Былтыркыга салыштырмалуу, былтыр 1 миллиард 357 миллион менен бекилип, аткарылган 100%га. Быйыл былтыркыга салыштырмалуу 242 миллиондун тегерегинде акча көбөйүп атат. Бул салык жана салык эмес кирешелердин эсебинен. Жалпы 117%га өсүү темпи бар. Негизи эле ушул бюджеттин көбөйүүсү кайсыл жумуштардын негизинде өсүү болду? Мисалы ошол салыктан чогулду же болбосо бир башка булактардан келдиби, кандай болду негизи? Бул жерде эң негизгиси 200 миллионго жакын, тагыраак айтканда 197 миллион 600 тегерегинде акча бул салык кызматына жүктөлдү. Албетте анализделип, такталып, ушун негизинде сунуш болду. Жетекчилик колдоо көрсөтүп, аткарууга убада берди. Калган булагы 50 миллионда бул жанагы муниципалдык башкаруу мекемеси УМС ишканасына жүктөлдү. Бул жерде жер акысын, имарат акысын ижарага берүү, анын ичинде быйыл пландарды бир аз көтөрдүк. Авто унаа базарына, борбордук базарга, ушулардын баарын жалпысын алганда кошкондо 242 миллион тегерегинде акча кошулуп атат. Мурунку эле шаар, мурунку эле ошол казына, мурунку ишкерлер анан бул убакка чейин мындай бюджеттин көтөрүлбөй келген себебин сиз ушул жетекчи катары кандай түшүндүрөсүз? Жок, Анын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Же алар бир аракет кылган эмеспи? Же болбосо ушул баягы көмүскө салыктар ачыкталбай жүргөнбү? Же болбосо кандайдыр бир чөнтөктөргө кетип атканбы? Эмне болгон? буга чейин көтөрүлбөдү дегенден алысмын. Себеби биз дагы акыркы 6-7 жылда анализ кылдык. Өсүү темпи албетте бар, көтөрүлгөн. Бирок биз быйыл көбүрөөк өзүбүз мындай тобокелдикке салып планды койдук. Бул жерде эме ачыгын айтыш керек, салык кодексине өзгөрүүлөр кирип атат. Аны да анализдеп чыктык. Мына айлык майына көтөрүлгөн атат. Аны анализдеп чыктык. Андан эми жана көмүскөдөгү деген албетте бар дейм. Ал аны баары эле билет. Аны дагы ошо комиссионно бардык жерлерден караштырып, комиссиянын жыйынтыгы менен сунуш болду. Сиз жана жогорудагы базарлар жөнүндө айтып калдыңызбы? Машина базар, жана ошол биздеги борбордук базар депчи. Анан анда бул жайларда кандай болуп жүргөн? Ошол жетекчилер иштебей атканбы? Эмне болгон? Эми бул маселени азыр бул планды көтөрдүк, ошондо билинет. Балким жетекчилердин баягы шалаклыгынан, балким башка бир баягындай причиналар болушу мүмкүн. Бирок биз негизи комиссияны текшерип чыкканда ошол аренданы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар экенин өзүбүз ынандык. Ошонун негизинде көтөрдүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз Нур телеканалында Чордондо программасын көрүп жатасыздар. Биздин берүүнү ошол Facebook баракчасы аркылуу түз эфирден көрсөңүздөр болот. Андан тышкары ошол экрандагы WhatsApp тиркемеси аркылуу Ош шаарынын бюджетине кызыккан сурооңуздар болсо, бизге калтырсаңыздар, биз сиздерге жооп алып бергенге даярбыз. Ал эми ошол быйылкы бюджет кайсыл багытка өткөн жылга салыштырмалуу мындай көбүрөөк каражаттар бөлүндү? Өткөнкү жылга салыштырмалуу мына өнүгүүгө Ош шаарына негизи жалпысынан 300 миллиондой акча каралган экен. Анан бир 100 миллиондой жолдор башкармалыгына, дагы 200 миллиондой бул капиталдык курулуш башкармалыгына. Биз быйыл ошол жактан дагы өзгөртүү киргиздик. Жолдор башкармалыгына 165 миллион бөлдүк.
Мунун ичинде ошол тротуарга көбүрөөк көңүл буруу максатында. 65 миллион сомго көбүрөөк. 65 миллион сомго көбүрөөк. Капиталдык курулуш башкармалыгына 250 миллион. Бул 50 миллионго көбүрөөк. Андан сырткары мына жогоруда айтып кеткендей айлык маяна негизи эле бул шаарда мекеме ишканаларды муниципалдык эмес мекеме ишканалардын айлык маянасы көтөрдүк. Ага дагы бир 100 миллиондой акча коротулуп атат. Жанагы жолдор башкармалыгы деп айтпадыңызбы? Жолдор башкармалыгы дагы бул убакка чейин ошол бизде эфирде болуп кеткен. Бирок ал баягы көпчүлүк бир аткарып аткан жумуштардын 20%-ын эле өздөрү аткарып, калгандарын бүт баардыгын тендерге берген. А тендерге берген каражаттын дээрлик 30%-дайы ошол кызмат акы үчүн эле алынат экен. Анан мүмкүн бир техникаларды алуу маселесин караган жоксуздарбы? Качанга чейин ошол баягы Казынадан бизде атайын ишкана бар. Алар айлык алып атат. Анан качанга чейин эле ошол баягы тендерге бере беребиз? Туура маселе. Бул маселени бир нече жолу көтөрүлгөн. Мэр дагы колдогон, ошол асфальт завод керек болсо куруп, мына карьерада кечээде комиссияны чыгып көрүп келдик. Ошо өзүбүздүн асфальт заводубуз болсо, өзүбүздүн заманбап техникабыз болсо, албетте бул бюджетке бир топ пайда келтирмек. Эми аны дагы мыйзамдуу жагын караш керек экен, жана тендердин талабы бар да. Негизи баягы сатып алуулар мыйзамына ылайык тендер жарыяланыш керек да. Ошонун баягы эки тарабы дагы караш керек. Кандай деп? Тендер деп калбадыңызбы? Ушул тендерлер боюнча бир бааларга сиз ушул каржы маселесин карайсыз. Тендерлер боюнча бир мындай бир көз жүгүртүп, бир кызыгып көрдүңүзбү? Мисалы, айрым учурларда бул убакка чейин сиз өзүңүзгө деле маалым болгон капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы ушул жакындарын бар тендерге катышкан, анан ушул тендерлерден эле канчалаган миллиондогон акчалар кимдир бирөөлөргө кетип аткандыгын. Бул убакка чейинкилерине бир кызыгып көрдүңүзбү? Же мындан кийин кандай кыласыздар ушул тендер маселесин? Буга чейинкисине кызыгып көрбөптүрмүн, бирок мындан кийинкисине негизи мэрдин дагы катуу тапшырмасы бар. Ал тапшырманы мен дагы колдойм. Ошо эч кандай тендерде баягы бир сүйлөшүү жолдору менен же бар бир башкача кызыкчылыкты коргоо жолдору менен өткөрүүнү же утуп алууну же ошол бир компанияга берүүнү мисалы биз каршыбыз. Бүт баарын ачык айкын баягы татыктуу ишканаларга, татыктуу ошол курулуш компанияларына берүү боюнча катуу тапшырмалар болду. Аны көзөмөлдөйбүз сөзсүз. Эми бюджетти кабыл алгандан кийин бюджеттин аткарылышы биздин мойнубузда. Жеке мен баягы как ошол чөйрөнүн куратору катары сөзсүз ал аткарылышына мен көзөмөл салам. Билим берүү тармагына бөлүнгөн каражаттар тууралуу кеп калалы. Мисалы ошол тамак аштардын абалы тууралуу негизи эле алар багы максаттуу пайдаланылып атабы, балдарга берилген тамак аштардын сапаты кандай болуп атат? Бул жагы көзөмөлдөнөбү? Бул боюнча атайын ошол сектордо караган бизде вице-мэр бир топ жолу жыйын өткөрүп, комиссияга чыгып, текшерип, ошол жердеги абалды көйгөйдү көтөрүп чыккан. Албетте муну быйылкы жылы катуу көзөмөлгө алабыз. Тамак аштын сапаты боюнча, тамак аштын көлөмү боюнча, себеби көлөмүндө дагы баягы күмөн жараткан учурлар болуп айтылып чыкты. Ошол боюнча быйыл негизи тапшырма катуу берилди, сөзсүз бул көзөмөлгө алынат. Анан мисалы маданият башкармалыгы аткарган жумуштарга мындай сиз сарысеп салып көрдүңүзбү? Мисалы ошол маданият башкармалыгына деле каражат бөлүнүп атат, бирок алар эмне жумуш аткарып атат бир кызыгып көрдүңүзбү? Мисалы ошол сиздер бөлүп берген акчаны, сиз жоопкерчилик алып бөлүп берген акчалар кайсыл багытка пайдаланып атат? Эмне жумуштарды кылыптыр? Кайсыл алгылыктуу жумуштарын билесиз? Эми бул жерде баягы өзүңүзгө белгилүү болгондой биздин майрамдарыбыз бар да. Булар эми баягы иш чара менен, иш план менен бекилеткен. Ошонун негизинде ошол жака каржыланат экен. Смета түзүп келишти. Биз негизинде быйыл өзгөчөлөнүп көп ишканалар, тагыраак айтсам даже бардык ишканалар 99%. Алып келген бюджеттеринен биз 70-80%га чейин кыскартып, аларга жакшы түшүндүрүп келгиле. Быйылкы жылда расходду абайлайлы, каржыны чыгашын абайлайлы. Анча-мынча керектүү эмес, то есть актуалдуулугу азыраак чыгымдарды токтотуп туруп, ушул көзгө көрүнөр
жакшы бир мындай керектүү ошол эле бала бакча балким бир жерде аябай керек. Ошол жака бала бакча куруу. Ошо тротуар жөнүндө айтып атабыз. Тротуарды масштабно бир эки көчөнү эле курбай, ошо колдон келишинче көбүрөөк көчөнү тротуарлап, баягы эл дагы көрсүн, байкасын, мына бир эле тротуар болгон жок. Значит, чындап эле тротуар жылы дегенге туура келди деп айта тургандай болуп түшүндүрдүк. Андан сырткары айлыкка дагы ошо кошумча акчаны, кошумча булакты ошол жактан үнөмдөп, бардык ишканалардан чын айтканда биз кыскарттык. Туура түшүнүү менен кабыл алышты ишканалар. Быйылча ошол расходторду абайлагыла. Аябай керектүү жагына ошол эле маданият башкармалыгынын кээ бир иш-чараларын кыскартып, акчаларды үнөмдөдүк. Бизге ошол суроо келип түшкөн экен. Негизи эле ошол суроосу бир аз түшүнүксүз болуп калды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин биз түз чалуңуздарды кабыл ала албайбыз. Ал эми бизге ошол экранда WhatsApp тиркемеси аркылуу SMS билдирүүлөрдү гана калтырсаңыздар болот. Ал эми бизге ошол суроосун узаткан теле көрүүчү сиз сурооңузду кайрадан кайталап жиберсеңиз болот. Мына шаардагы спорт комитети менен стадионго бөлүнгөн каражаттар боюнча, мисалы, андан тышкары жанагы волейбол клуб дагы бар. Булар негизи бизге ушул керек беле? Андан тышкары жанагы бир алгылыктуу жанагындай бир элге, коомго пайдасы тие турган бир иштерди жасалсак эмне болот эле? Мисалы, футболисттер, волейболисттер да колдош керек спортту, бирок ошол учурда бизде башка жакта тарчылык пайда болуп атат да. Туура. Эң туура суроо. Волейбол командасынын бүгүн быйылкы жылга бюджетин токтоттук. Тагыраак айтканда бул ишкана жоюлду. Ал эми берки спорт боюнча бул жерде эки тараптуу ой пайда болот экен. Биз, конечно, как финансист катары экономить эткенге, үнөмдөгөнгө аракет кылдык. Бирок алар спортту өнүктүрүү боюнча өздөрү катуу ушу турушуп керектигин бизге ишендиришти. Бирок ошондо деле биз алардын бюджетин, сунуш кылган бюджетин кыскарттык. Сунуш кылган бюджеттин бир 60% кыскартып, даже 60тан көбүрөөк экен, бир 65%дай сунуш кылган бюджетин кыскартып, калганын бердик. Ошо быйылкы иш-чараларына, ошо футбол клубу эми тарыхы чоңкөн көп жылдан бери. Эми ошо булар дагы андан сырткары өздөрү сырттан ар тараптуу спонсорлор таап, башка булактар таап, иштеп иш көрсөтөбүз. Келечекте керек болсо ошол спорт клубту пайда алып келе турган ишканага айландырабыз деп сөз беришти. Негизи эле ушул баягы каражат алынга чейин ишканалар сиздердин алдыңыздар барганда, депутаттардын алдына барганда ушундай сөздөрдү берет да. Ошол спорт комитетине, мисалга, ошол биздин бир жаштарды бакубат денсак, ушул жашоого үндөгөн, же болбосо бир шахмат менен бир машыктыра турган бир атайын иримдер бар бекен? Бир көрдүңүздөр, кызыгып? Да, программаларында жакшы иш-чаралар бар экен. Быйылкы жылга дагы көп жакшы иш-чаралар киргизиптир. Мисалы, ошол ордо оюнун киргизип атышат, баягы улуттук оюнду колдоо боюнча. Андан сырткары ошол спортсмен, жаш биздин өспүрүмдөр көп катышкан ар түрдүү бир секциялар бар экен. Эми булардын бардыгына албетте толук каражат жеткириш кыйын, бирок максималдуу үнөмдөп, жеткирип иштетебиз деп. Рахмат. Бизге суроо келип түшкөн экен. Шаарда бала бакчаларды салууга шаардын казынасы жетпейт экен. Ушул шаардагы менчиктелип кеткен бала бакчаларды алып оңдоого каражаттар бөлүндүбү, кайтара аласыздарбы дейт. Бул маселе да көтөрүлүп, мына бүгүн да сессияда да көтөрүлдү. Бир 40тан ашык бала бакча 20 жыл, 30 жыл мурун керек болсо баягы менчикке өтүп кеткендер бар экен. Бул боюнча юристтер иштеп атат. Колунан мүмкүнчүлүккө жараша мыйзам жол бергенин өткөрүп алабыз. Ал жерде баягы кээ мыйзамдуу жол менен өткөндөр бар экен деп атышат. Эми аны азыр юристтер иштеп атат. Ойлойм, жыйынтыгы болуш керек. Анан бүгүнкү сессияда ушул баягы көпчүлүктү массалык маалымат караштарын кызыктырган нерсе ушул Ош шаарында Ош ТВ каналы болду да. Ушул Ош ТВ каналынын балансын алуу боюнча да ушул коомчулукка бир пикириңизди ачыктап кетиңизчи. Ушул алуудагы максат, шаардык мэриянын максаты эмне болду ошол телеканалды сиздер өзүңүздөргө алганга? Эми бул бир эле шаардык мэриянын кызыктар максаты эмес. Бул жерде сунуш болду. Өкмөттөн сунуш болуп, биз аны колдоого алдык. Себеби жана жогоруда дагы депутаттар да айтып кетти. Чынында келгенде кийинчерээк бул жеке менчикке өтө коркунучу бар. Андан көрө ошол шаардын канал болсун,
ошо шаарга кызмат кылсын, шаарда турат деп ушундай бир жакшы ой менен эле алдык. Макулдук бердик. Бул жерде мамлекеттик же муниципалдык менчик болгондо эч нерсе өзгөрүлбөйт. Ал жерде ошол буга чейин кандай иштеген болсо, ошондой иштешет. Биз керек болсо ар тараптан колдоо көрсөтүп жардам бергенге даярбыз. Ошол учурда мисалга шаардык ошол Ош ТВ телеканал өзүн өзү каржылай албай калган учурда кандай кыласыздар? Сиздер азыр эми аны жанагы жеке колдорго өтүп кетпестин аракетин көрүп ошол шаардык канал деп алдыңыздар. Туура. Бирок эртеңки күнү депутаттар бизге пайда алып келбей атат, сатка коелу деген болсо эмне кыласыздар? Эми биз аны комиссияны анализдеп чыктык. Эми акыркы мына 10 жылда алганда эле бул телеканал өзүн өзү каржылап келген. Анан жанагы жетекчиси жакшы жигит экен, иштеп келген. Мен мындан кийин да иштетем деп аябай жакшы сүйлөдү. Албетте баягындай болуп калышы мүмкүн. Себеби барган сайын телеканалдардын баягы актуалдуулугу бир аз төмөндөп баратат, аны түшүнөбүз. Бирок мунун үстүнөн иштеп, ар тараптан колдоо көрсөтсө, мен ойлойм, эч качан бул бюджетке орчундук бербейт. Ошо өзүн каржылагандай иштеп кетишет. Анан ошол эле учурда мисалы телеканалдардын массалык маалымат каражаттарынын негизги миссиясы ошол коомго ачык айкын маалымат берүү. Сиздердин ошол мэриянын муниципалдык бир менчиги катары сиздерге өткөндөн кийин алардын маалымат берүү жагына кепилдик бересиздерби? Мисалга мүмкүн эртең сиз, мүмкүн башкасы, мүмкүн мэр келип кайсыл бир маселелерди тарткыла деген бир баягындай кысым, басымдар болушу мүмкүн эмеспи? Жок, кысым басымдар болушу мүмкүн эмес. Бул такыр андай ойдо да жок. Сөз эркиндиги бизде жакшы эле өнүккөн. Аны биз толук колдойбуз. Керек болсо биздин жетекчилерди, керек болсо мени баш кылып иштеп аткан болсок, чыксын айтып, чындыкты айтып чыкса, мисалы биз туура эле кабыл алабыз. Ошо критиканы ошонун үстүнөн иштеп, ошону өзгөрткөнгө биз даярбыз. Эч кандай басым болбойт. Бизге ошол телекөрүүчүбүздөн дагы суроо келген экен. Салиева көчөсүндөгү парктар, жолдор ушул каражаттын жетишсиздигинен токтоп турат деген маалыматтарды укканбыз дейт. Бул негизи бүтөбү дейт. Анан сапаты жөнүндө да сурап атат. Эми сиз сапаты жөнүндө жооп бербейсиз? Ал боюнча туура эле 36 миллиондай акчасы калган. Бирок баягы аба ырайынын шартына байланыштуу көп учурда ошону түшүндүрүштү. Жумуштар токтоп калган учурлар болуптур. Анан жумуш кетип эле деп биз кызыгып көрдүк, жүрүп атат дейт. Мына азыр бюджет каралды. Былтыркы бюджет эми ал бизге чейин бөлүштүрүлүп уже бүткөн болчу. Азыр мына бюджетте буюрса ал ассат кашчыларын чыгарып беребиз. Жумуш бүтүрүшөт. Бизге дагы суроо келип түшкөн экен. Ош шаарындагы курулушу башталып, бирок бүтпөй турган мектептердин саны барбы? Алар болсо канча? Ошол мектептер жөнүндө маалымат алгансыздарбы? Былтыр Ош шаары боюнча ошондой мектептердин алды 7-8 жылдан бери тургандар бар экен. Ошо мэрдин кайрылуусу менен кат жазып, кайра кабинден суранып отуруп, акча бөлдүртүп, ошо бир 2-3 мектепке акча келди, 4 мектепке акча келди. Ал жерде ошо Ломоносов мектеби бар, Амир Темир мектеби бар, жанагы эсимден чыгып турат, дагы бир мектеп бар болчу. Анан быйылкы жылда да ошо титулкага ушул сунуштар кирип атат. Буюрса кошумча дагы башка булактарды издеп атабыз. Мен ойлойм болот, бул булактар чечилет, ошондо сөзсүз бул мектептер бул улантылып бүтөт. Биз баягы биздин местный бюджеттен ага акча бөлө албайбыз. Ал только республиканский бюджеттен бөлүнүш керек. Ошо ал жака мыйзам жол бербейт. Анан мына Ош шаарындагы МЖУК ишканасынын жабуу боюнча да кичи ошол коомдук талкууда айтылды да. Буну мисалы кандай кабыл алдыңыздар? Бул деле болсо мисалы шаарга бир жагынан пайда алып келсе, бир жагынан ушул чыгым алып келип аткан ишкана. Туура эле, бул жерде биз бир 6-7 ишкананы азыр сунуш катары киргизип атабыз. Бүгүн бизге депутаттардан дагы тапшырма түштү, протоколдон тапшырма токтомго киргизишип. Биз бул ишканаларды азыр бүт анализдеп чыгабыз. Чынында эле кереги жок болсо, мен деле колдойм. Өзүн өзү кайталап иштеген ишканаларды азайтып, кыскартып, ошол каржыны үнөмдөшүбүз керек. Ушул жана башында сөз кылып кеттиңиз, муниципалдык менчикте турган жерлердин ижара акысын көтөрүү боюнчачы. Ал мисалы канчага көтөрүлүшү мүмкүн? Анан бизде ошол мамлекет шаарга тиешелүү болгон муниципалдык
баягы курулуп калган бир мекемелер канча? Алардын саны ошол бизге пайда алып келип аткан. Ижарада турган бүгүнкү күндө. Так, ижара акысын көтөрүү боюнча мен айткан жокмун. Биз ижара акысынын эсебинен планды көтөрөбүз. Биз баягы кээ бирки жерлер балким ижарага берилбеген жерлер бар. Анын баарын азыр ОМС ревизия кылып карап чыгып атат. Андан сырткары биз мына азыр цифровизация болуп атпайбы? Ошол жерде геопортал деген программаны иштеп чыгып атышат. Бир марттарда бүтүп калса керек. Бүтүп калса ошол жерде ачык баары көрүнөт. Мамлекеттин жери канча, жеке менчик канча, муниципалдык жер канча, канчасы берилди, канчасы арендага, канчасы берилбеди, ошолордун баары ачык көрүнөт. Ошолорду эске алып, андан сырткары биз дагы ушул башка источниктерди, булактарды изеңиз деп тапшырма бердик ОМСке. Ошонун негизинде көтөрүлдү. Ошол ОМСке тиешелүү шаардагы жанагы жарнамалык калканчалар, жарнамалык шиттер бар. Аларда шаардын өзүнө тиешелүүсү эч канча деле эмес. 15 эсебин түзсө керек. Ушул калканчаларды курууга бир каражат бөлсөңүздөр кандай болот эле өзүңүздөр? Негизи болот, бирок бул демилгени ушул сиздерге айтып келди ошол жетекчилер? Жок, бул мен айткан жок. Негизи мэрдин тапшырмасы бар. Мүмкүн болушунча азыр эми заманбап светодиодный экрандарга өткүлө. Эми баардык дүйнө жүзүндө өтүп атпайбы? Ал пайданы көбүрөөк алып келет. Бир эле баягындай реклама шит илинип тургандан көрө экран болсо, ал экранда албетте реклама көбүрөөк берилет, көбүрөөк каржы түшөт деген максатта ушундай тапшырма сунуш катары берилген. Анын үстүнө иштеп атабыз. Балким пилотный проект сыяктуу өзүбүздүн ОМСтин шиттерин жасап көрөбүз. Андан кийин ошол жеке менчиктерге сунуштап көрөбүз. Мүмкүнчүлүккө жараша кылып беришсе, эми шаарыбызга да бул көрүк кошот, кошумча каражат түшөт. Бизге дагы ошол суроо келип түшкөн экен. Ак Бура дарыясынын эки жээгин оңдоо үчүн быйылкы жылдагы оңдолобу каражат бөлүндү ал үчүн дейт. Ал үчүн эми местный бюджеттен акча бөлүнгөн жок. Бул ошо республикалык бюджеттен сунуш кылып кат жазганбыз. Эми ошол жактан чечилсе уланат. Дагы бир суроо келип түшкөн экен. Ошол Ош шаарынын ички жолдорун оңдоо үчүн Кытайдан каражат келери айтылган. Ал каражаттан кабар барбы, келеби дейт. Туура эле, ал каражатты күтүп атабыз. 100 миллиондон тегерегинде акча. Азыр эми негизи мындай андай чоң суммада акча бат эле чечилбейт экен. Бул бир 2-3 жылдан бери күтүп аткан акча. Биз бүт сураган кагаздардын баарын бергенбиз. Ошо Кытай компаниялары келип жолдордун баарын ревизия кылып көрүп, жазып, жанагы техническое задание дейт го. Ошону дагы жасашып, кыйла жумуш жасап коюшкан. Эми бул өкмөттөн чечилип калса эле келет. Анан сиздин кабарыңыз барбы жокпу? Жана муниципалдык менчик башкармалыгында ошол жердин өзүндө иштеген эле кызматкерлердин бир канчадан шиттери бар экен. Бул баягы кызыкчылыктардын кагылышы эмеспи? Бул багытта мисалы бир эми бул расмий так маалымат эмес, бизге жеткен маалыматтар боюнча ал канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде жалган экенин мүмкүн сиздер иликтеп көрсөңүздөр болот. Тактап көрөлүчү, менде маалымат жок экен. Ушул сиз жетекчилик кызматка келгениңизге дана бир канча убакыт болду. Анан ошол бюджетти көтөрүү боюнча дагы сиздин алдыда кандай максат пландарыңыз бар? Кайсыл багыттарды жана жогоруда өзүңүз атап өткөндөн сырткары дагы кайсыл багыттарды кошсо болот? Багыттарды эми албетте бул сырттан, региондордон, борбордон ишкерлер тартып келип, ушул жерде аларга шарт түзүп берип, ишканаларды ачуу, жеке ишканаларды. Бул албетте баягы жумушчу биринчиден салыкка салым кошот. Биз ушунун үстүнө иштейбиз. Бул эми түздөн түз мен баягы секторумда ушунун үстүнөн эми иш алып баратабыз. Мен ойлойм жыйынтыгы болуш керек. Андан сырткары эми муниципалдык ишканаларды деле ачып, ошолордон пайда түшүрсө болот. Мына бирөөсүн ошо айтып келген эле Унаа базары, Унаа базардын эми ачылганына канча 2012 ачылган болсо, ошондон бери бюджетке аябай жакшы эле салым кошуп атат. Ушул сыяктуу ишканаларды ачса да болот. Бул телөө тармагындагы иштеп аткандардын маселеси боюнча бир ойлонуп көрдүңүзбү? Мисалы, бизде же патенти жок, же болбосо кандайдыр бир баягы ачыкка шаардык казынага төгүү үчүн 4 же 5 адамды көрсөтөт, анан калганын бүт баардыгы көмүскөдө.
ушул маселелерди кантип бир жолго салса болот? Бизде Ош шаарында эң тейлүү тармагы бул ошол коомдук тейлеген жайлар. Эми бул жерде аны эми салык инспекциясы менен кошо негизи комиссия түзүлүп, рейдтер көп жүргөн. Рейдтер жүргүзөбүз. Ал жерде эми баягы жаңы салык кодексинде дагы ушул боюнча мына ККМде азыр актуалдуу болот. Ушулардын негизинде дагы бир учетун алса болот. Эми анын үстүнөн иштеп атабыз. Бул чын-чынында келгенде баягы палка двух концов дегендей эле ал жерде мыйзамда көрсөтүлгөн учетту берет экен, текшерүүчү барып караса ушунча киши иштейт деп. Анан фактически баягындай текшере албаган учурлар да болуп калат экен. Ошол бирок мунун үстүнөн ошо рейдтер жүргүзүп, текшерип, иштеп такташ керек. Ушул жогоруда айткан жана ККМ аппараты боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан баягы аны туура кабыл алып өзү орноткон бизде ушул ишкерлер барбы шаарда? Алардын саны канчага жетип калды? Мисалы тейлүү тармагында, соода саттык тармагында. Бүгүнкү күндө 47%дай болуп калды шаар боюнча ККМ койгон жеке ишкерлер. Ал жерде ошо бүт эле тармактар бар. Мунун үстүнө салык инспекциясы күндө эле жүрүп иштеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ал жерде жанагы салыктын канча суммага чейин бошотулганы, канча суммадан кийин төлөп башташын жакшы түшүндүрүп, түшүнгөн кишилер макул болуп эле ушул ККМ аппаратын коюп ачыкка чыгып атышат. Жакшы. Борбор калаада мисалга ушул жанагы базарларда, жайма базарларда отургандар нааразычылык пикирге чыкканда, бул көрүнүш бизде дагы болушу мүмкүн эмеспи? Же алдын алып түшүндүрүп атасыздарбы? Мисалы, биздин кадимки ошол базарда сатып кылгандар же алар ошол ККМ аппаратын койбойбу? Канча суммага чейин ушул ишкердик кылгандар анан бошотулат? 8 миллионго чейин бошотулган салыктан ККМ аппаратын койсо. Азыр дагы сунуш болот, балким ошо 8 миллионду көтөрөбүз деген мен четиме болуп калдым. Бирок бүгүнкү күндө 8 миллионго чейинки соода кылгандар салыктан бошотулган. ККМ аппарат койгондо. Рахмат. Бизге бир суроо келген экен, мындан кийин ошол берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ошол көчөдө отуруп соода саттык кылгандарды дагы иретке келтирсеңиздер болобу? Алар дагы мамлекет үчүн, шаар үчүн казынага каражатын төлөш керек. Ошол каражаттар кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип жатат дейт. Туура. Бул маселе боюнча биз мына жаңы жылдын астында кат жазып, комиссия түзүп иш алып барайлы дедик. Анан жаңы жыл бүтсүн, эми көбү баягы соода саттыгын кылып алсын деп түшүндүрүү иштери менен токтоп калган болчубуз. Андан кийин дагы барып, мэр өзү дагы барды базарга, борбордук базарга. Анан бул жерде аларды стихийный торговля. Аларды кууп салбастан эле ошо шарт түзүп берели. Базардын ичинен место даярдагыла деп тапшырма берген. Бүгүнкү күндө базардын жетекчилиги ошо орундарды даярдадым деп айтты. Буюрса могу сессияны күтүп атканбыз. Бүттү. Эми кийинки жумадан ушунун үстүнөн иштеп, биринчи шарт түзүп беребиз. Анан ошо жолдордогу стихийный торговля негизи бир тартипке келет. Дагы бир суроо келип түшкөн экен, жанагы МЖКны жоебуз деп жатасыз. Бул сиздин оюңузча негизи туурабы дейт. Эгер туура болсо, кайсыл тарабынан туура түшүндүрүп айтып берип коюңузчу кененирээк дейт. Кайсы негизи менин оюм боюнча да бул ишкананы негизи функциясын ушул водоканалга, теплосетке, бүт тазалыкка бөлүп берип, ошол 13 миллиондой бюджетти экономиласа болот деп айтып келип атышат. Негизи мен кошулам бугачы. Туура жагы эми ошол функциясын башка ишканаларга, биздин ишканалар бар да, ошондой эле техникалык базасы бар, ошондой эле жанагындай жакшы специалисттери бар. Ошолор алып кетсе болот. Жанагы дагы бир суроо келип түшкөн экен, андан кийин жыйынтыктайлы кечиресиз, ошол телекөрүүчүлөрдүн суроосун берип кетейли. Жанагы кыскартылат деген ишканалардын тизмесин айтып коесузбу? Кайсыл ишканалар кыскартылышы мүмкүн дейт? Ал тизмени биз тактап чыкканын айтайлы. Себеби азыр тактабай туруп мен айта алсам туура эмес, түшүнүп калышпасын. Биз тактап, анан туура баягы биз уже өзүбүз ишенип кыскартса болот экен дегенден кийин анан сунуш кылабыз, анда коомчулук угат, депутаттарга алып чыгабыз. Колдоо тапса кыскарат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дээрлик аягына келип жетти. Бүгүн бизде конокто Ош шаарынын вице-мэри Марс Исаев болду. Ал эми сиздер бул берүүнү социалдык баракчалардан, Facebook жана YouTube баракчалардан көрсөңүздөр болот. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.